Кутмандуу кечиңиздер менен сиздерди кайрадан түз эфирден көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз сиздер менен 2 күндүк акысыз практикумду өтөбүз. Келиңиздер кошулуп баштаңыздар. Келиңиздер анда биринчи кезекте мен сиздерге кандай угулуп жатам байланышты текшерип алалы. Саламатсыздарбы кутман кечиңиздер менен? Орозону кандай кармап алдыңыздар, кандай өттүңүздөр, келиңиздер, мен кандай угулуп жатам. Эгерде мен жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп кетсеңиздер. Плюс белгилерин коюп башташты. Рахмат. Демек мен жакшы угулуп жатам. Салам алейкум. Салам. Келиңиздер, кошулуп баштаңыздар. Дубайга катуу даярдык жүрүп жаткандыктан барыңыздар билесиздер, бизде 5 апрель күнү Дубайда генералдык амбассадорлордун ретрити болот. Дал ошол ретриттин амбассадорлордун арасында, уюштуруучулардын арасында мен дагы бармын. Ал жакта мен өзүм выступать этем. Ошого катуу даярдык болуп, бир аз үлгүрө алган жокмун. Өкүнөм. Келиңиздер, мен жакшы болуп жатам. Азаматсыздар, келиңиздер, анда ким кайсы жактан чыгып жатат, ким кайсы шаардан, кайсы мамлекеттен жазып өтсөңүздөр, анткени биздин кыргыз айымдары, бул жакта биздин кыргыз айымдарынан сырткары биздин боордошторубуз, казак айымдары дагы бар экен, өзбек айымдары дагы бар экен. Баарыңыздарды дал ошол менин баракчамдан көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Жана ошондой эле азыркы учурда мен дүйнөлүк деп айтсам болот, дүйнөлүк аудиторияга чыгып, ал жакта дагы разборлорду өзүмдүн билимим менен, өзүмдүн жүрөгүмдөгү сүйүүм менен бөлүшүп баштадым. Келиңиздер, анда каяктан экениңиздерди сөзсүз түрдө калтырып кетиңиздер. Воронцовкадан дейт, Бишкектен, Кант, сонун. Абдан сонун биздин баардык тубаныбыздан бар экен. Ысык көлдөн, Таластан, Оштон, эң сонун. Беловодск, сонун. Рахмат. Келиңиздер, жаза бериңиздер. Сиздерди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Келиңиздер, анда кайсы жактан мен угулбай калдымбы? Кызыл Кыя шаары дейт. Угулбай калсам, угулбай калды деп жазып туруңуздар, Анан Жалал Абадтан, сонун. Келиңиздер, анда бүгүнкү эфирде канчанчы жолу болуп атасыздар? Мындай сиздер жаңы келген болсоңуздар, анда 1 деген цифраны жазып өтүңүздөр. Эгерде дайыма менин эфирлериме катышып, менин разбор сабактарыма, курстарыма катышып жүргөн болсоңуздар, 2 цифрасын жазып койсоңуздар, анткени биз көбүнчө психологиянын тилинде деп айтсак болот да, психологиянын тилинде сүйлөгөндө көп адамдар түшүнбөй калышат да, эмне жөнүндө айтасың деп. Италиядан бар экен Гүлзада айым, Турция мамлекетинде, сонун. Биз 5 апрелде Дубайда ретрит өткөргөндө бизде Америкадан, Италиядан, Россиядан, Турциядан, абдан көп жактардан келишет, дүйнөнүн булуң бурчунан келишет. Ошондуктан эгерде сиздердин каалооңуздар болсо, сиздер дагы онлайн, офлайн катышканга аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Трансформация курсун окуп жатам учурда дейт азаматсыз, эң сонун. Келиңиздер, анда биринчи жолу деген бар экен. Биринчи жолу катышып аткан айымдар дагы бизде арабызда абдан көп экен. Анда келиңиздер, биздин менин баракчама биринчи жолу катышып жаткан болсоңуздар, анда абдан сонун. Мен сиздерди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен азыр сиздерге деги эле мен психологияга кантип келип калдым да, жашоомдо кандай өзгөрүүлөр болду, деги эле психология мага эмнеге жардам берип келе жатат, ошол боюнча дагы бүгүн сиздер менен кенен бөлүшөм. Дал ушул менин ийгилигим именно ушул психологияны түшүнүп, анткени психологияны окуган адам биринчи кезекте өзүн түшүнүп баштайт экен да. Бул өзүңө карай жол деген сөз экен. Ошондуктан психологияны сөзсүз түрдө ийгиликтүү болгуңуздар келсе, акчаны кабыл алгыңыздар келсе да, бактылуу болгуңуздар келсе, ден соолукта болгуңуздар келсе, психология бизге эмнеге жардам берет? Именно биздин ой жүгүртүүбүздү оңдойт. Анткени азыр угуп атпайсызбы? Бизде эң күчтүү биздин
бизди кармаган көп ийгиликтерден да бул ким? Биринчи кезекте бул өзүбүз. Анан эле күйөөм, кайненем деп биз башка жактарды күнөөлүү кыла беребиз да. Сонун азаматсыздар, келиңиздер, анда менде бул жакта сиздер үчүн атайын жасалган биздин баракчаларыбыз бар. Так. Келиңиздер, анда бүгүн сиздер менен биз көбүрөөк сиздерге пайдалуу сабак өтөйүн, Анда өзүмдү сиздер менен тааныштырып кетейин. Жаңыдан келген арабызда бар экен, дайыма катышып жүргөн дагы окуучуларыбыз бар экен. Азаматсыздар, мен ар бир окуучум менен сыймыктанам, ар бир окуучум мен үчүн абдан баалуу. Жана ошондой эле бизге келген коноктор дагы келип эмне жөнүндө болуп атты экен, кызыктуу бул жакта эмнени берип атты экен, кандай пайдалуу, менин жашоомо кандай пайдалуу нерселерди алат экенмин деп келген айым мырзалар, сиздерди дагы бүгүн түз эфирден көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Азаматсыздар, 17 потокто трансформация курсунда окуп жатам дейт эң сону. Келиңиздер, анда өзүм жөнүндө тааныштырып кетсе, менин атым Ызаткан Жусупова. Мен 45 жашка чыктым 30 март күнү, кечээ эле да, мурда күнү эле. Бирок 45 жашка чыксам дагы азыркы учурда менин кызым айткандай, мама, сен өзүңдү 30 жаштагыдай эле сезе бер дегендей, мен өзүмдү чындыгында энергетикалык мындай күч жактан алсам, өзүмдү 30 жаштагыдай эле сезем. Мен айтып атпайм, 18 жаштагы эле сезейин десем, нет, 30 тоже нормально деп атпайм, анысыңарындай өзүмдү чындыгында 30 жаштагыдай эле жапжаш эле сезгим келет. Бирок жаш баары бир өзү жөнүндө айтып өтөт экен да. Бирок ошого карабастан азыркы учурда дайыма өнүгүп, өсүп, ар тараптан ой жүгүртүүмдү өстүрүп, өндүрүп да, өзүмө болгон мамилемди өстүрүп, балдарыма болгон мамилемди өстүрүп, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң ийгиликтүү өзүн өзү өнүктүрүү боюнча, психология боюнча, бактылуу болуу боюнча да, ийгиликтүү боюнча сабак берген айымдардын, ийгиликтүү айымдардын катарына кирем. Жана ошондой эле бактылуу айыммын, бактылуу жармын десем болот, жолдошум бар. Экөөбүздүн ортобуздагы мамиле аябай сонун, бири-бирибизди ушунчалык сыйлап, урматтап, жакшы көрүп, сүйүп десек болот да. Мамилебиз эң сонун жогорку деңгээлде. 3 балам бар, 2 уул, 1 кызым бар. Ден соолугуман айтсам дагы Кудайга шүгүр баары жакшы, өзүмө көңүл бурам, спортко дагы катышам да. Жана дайыма өзүмдү өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп келе жатам. Жана өзүмдү бүгүнкү күнгө чейин билим жөнүндө айта турган болсом, психология боюнча мен 2018 жылдан бери баштап өзүм менен иштеп окуп келе жатам. Жана азыркы учурда Москвадагы Московский институт психоанализа институтунда магистрантмын. 2021 жылдан бери мына бүгүнкү күнгө чейин Академия мастер, эл аралык Академия мастер разборов деген академияда дагы да аң сезимдин 7 кабаты боюнча психологияны ушунчалык тереңинен таап, кандай гана көйгөй болбосун, кандай гана максат болбосун, анын тоскоолдуктарын тереңинен таап, точка боли деп коет да, чыныгы себебин таап, жана аны трансформация кылып, жашоону эң сонун өзүбүз каалаган деңгээлге чыгарган методиканын үстүнөн иштеп келе жатам. Рахмат, 45 жашыңыз кут болсун дейт. Жана дал ушул билимим менен 2021 жылы мына быйыл 4 жылдын жүзү болду. Уже 5 жылга кетип атат. Мен бул методикага 21 жылы март айында келгенмин. Апрель айынан баштап окуп, мына бүгүнкү күнгө чейин дагы деле окуп бүтө албай келе жатам да. Анткени аябай терең билим да, психология бул аябай билим алган ийне менен кудук казгандай дегендей, ушунчалык окуган сайын адам жан дүйнөсү жыргап, бактылуу болуп, өзүн өзү таап да, жан дүйнөсүндө тынчтык болуп, адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык болгон сайын андан бетер бактылуу болуп, чөйрөсүндөгү адамдар менен өзүнүн бактылуулугу менен, сүйүүсү менен, жан дүйнөсүндөгү тынчтыгы менен бөлүшүп кете берет экен да. Ошондуктан дал ушул билимимди мен Кыргызстандагы абдан көптөгөн айым мырзалар менен бөлүшүп келе жатам 4 жылдан бери. Жана мен бул билимге деги эле психология билимине кантип келип калдым.
албетте менин жашоомдо дайым эле ийгиликтүү да, дайым эле баардыгы укмуш идеалдуу боло берген эмес. Анткени 2021 жылы атам өтүп кеткен. Дал ошондо мен ушул методикага келдим, бирок ага чейин 2018 жылы Бишкек шаарында барыңыздар билесиздер, баарыбыз тең Дордойдо бизнес кылабыз да. Дордойдо бизнес кылып, Дордойдо швейный цех менен иштеп, бизнесте жүргөн айым болчумун. Анан дал ошол бизнесимди өнүктүрүү максатында 2018 жылы акчаны биз эмне дейбиз, дароо эле акчамды көбөйтсөм дей беребиз да. Дал ошол акчамды көбөйтүү максатында 2018 жылы мастер кит методикасын окуп, үйрөнүп, чындыгында чоң результаттарды жарата алдым. Элестетиңиздер, өзүмдүн ачкан бизнесимди партнерым менен ачканмын. Өзүмдүн ачкан бизнесимди нолдон миллиондогон акчаларга чейин чыгарган бизнести ийгиликке чыгара алдым десем болот. Анан бирок көрсө биз көп учурда бөл болгондо акчабызды көбөйсүн дей береткенбиз да. Бирок ошол учурда 2018, 19, 20 жылдары чындыгында эсиңиздерде болсо керек, карантин болгондо элдердин жумушу жок, үйдө отуруп калган кезде биз болсо жанагынтип маскаларды кийип алып, барып, товарларды тонна кылып салып, аябай акча тапкан учурубуз дагы болгон. Бирок ошого карабастан акчам көбөйгөн сайын ушунчалык жан дүйнөм ооруп, өзүмдү коерго жер таба албай калдым. Ошентип жүргөн моментте атам ооруп калды, андан кийин эле өтүп кетти. Анан бир күнү Кудайдан ушунчалык сурандым, атам дагы ооруган учурда. Эгерде жакындарыңыздар ооруган болсо, аябай жакшы түшүнөсүздөр да. Ушунчалык Аллахыма мен дайыма бир нерсе болсо Аллахымдан суранам да, Аллах, эгерде ушул дүйнөдө адамдар эмне жанын кыйнап жүрүп эле өтүп кетеби, карыз болуп, ооруп да, бактысыз болуп, жан дүйнөсү ушинтип эзилип жүрүп эле өтүп кетеби, мен ушунчалык аң сезимдүү болгонго, анан ушул жашоонун жакшы күндөрүн көргөнгө мага мүмкүнчүлүк берчи деп ушунчалык сурандым да. Анан ошентип сурангандан кийин эле эң кызыктуусу да, дал ушул 21 жылы Академия мастера сборов деген академияга окуп калып атпаймынбы? Эбепке себеп болуп эле бир кыздар айтып эле, ошентип ушул методикага келип калып, сабакты окуп баштаганда эле мен элестеткиле менин жаратканымдан суранган сөздөрдү менин мугалимим айтып атпайбы? Мындай жатат да: эгерде силер ушул методиканы жакшылап майын чыгарып окусаңар, силер 100% аң сезимдүүлүккө жетесиңер жана бул жашоонун эң жакшы күндөрүн көрө аласыңар деп прям менин Аллахымдан сураган сөзүн ар бир сөзүн прям айтканда, Кудайым берген билим, бул мага Кудайым жөнөткөн билим деп ошондон кабыл алдым да. Кабыл алып ошондон баштап бул билимди казып окуй эле келе жатам, окуган сайын андан бетер кызыктуу болуп эле келе жатат да. Анан сабак окуу башталды. Окуу баштагандан баштап ушунчалык адамдын көйгөйүн өзүбүздү ушунчалык көйгөйдө эле жашап жүрө берткенбиз да, кыйналып эле, жаныбызды кыйнап эле. Анан угуп отурсам эле күндөн күнгө өзүбүз менен иштеп атабыз да, өзүбүз менен иштейбиз, разбор кылабыз, акчанын үстүнөн иштейбиз, мамиленин үстүнөн иштейбиз, талдоонун үстүнөн иштейбиз да. Бүт максаттарыбыздын үстүнөн иштеп атабыз. Анан күндөн күнгө жан дүйнөм жыргап сон болуп кетип атам да. Анан ошондо отуруп алып кыялданып атпаймынбы? Кудай, бул аябай сонун билим экен. Ар бир айым билсе, ар бир мага окшогон айымдар, жан дүйнөсү кыйналгандар, канчалаган адамдар, айымдар, мырзалар жүрөт. Ушул билимди ар бир адам билиш керек экен деп мындай эл жөнүндө да ойлонуп атам деп койгула. Анан ошентип ал жактан разбор жасап баштадык. Разбор жасагандан баштап башкаларда результат башталды. Дароо, конечно, мага 1000 адам келген жок разборго. Бирден болсо дагы бир күнү бир адамга жасайм, бир айдан кийин дагы бир адамга жасайм да. Кимге жасасам дагы кандайдыр бир убакыттан кийин эле Кудайга шүгүр аябай сонун результаттар болуп баштады да. Анан ошондон баштап
көрсө бул дагы Кудайдын буйругу экен да, жараткандын буйругу менен мен бул методикага келип, ушул методика менен өзүмө окшогон башка айым мырзаларга бөлүшүшүм керек экен да. Анан менин башымдан өткөн абдан кыйын күндөр дагы болду. Албетте дароо эле прям бактылуу эле асманга учуп кеткен жокмун да. Оорудум ортолукта, цирроз печень болдум. Ал учурда цирроз печень болгондон баштап күн түн дебей разбор жасадым. Разбор деген эмне экенин мен азыр сиздерге айтып берем да. Разбор жасап өзүмдүн оорумдун түпкү көйгөйү каякта жатат, мен эмне максат менен ооруп калдым дегендин түпкү себебин таап, анан иштеп баштадым өзүм менен да, трансформация кылып иштеп баштадым. Көрсө адам баласы деген көп учурда разбор деген эмне экенин сиздерге айтып берейин. Көп учурда биз өзүбүздүн программабыз менен жашабай эле, мындайча айтканда биз жаңы заводдон чыккан телефон деп коелу да. Телефонго деген биз заводдон чыкканыбызда бизде өзүңүздөр билесиздер да, түрдүү приложениялар болот да, телефондун үстүнөн башкарган да, түрдүү приложениялар заводская настройкасы менен чыгат да. Көрсө менин жашоомо, менин ата-энемдин жашоосу аябай көп, айрыкча мамилеме аябай көп таасирин тийгизген экен да. Себеби дегенде мен бала чагымдан баштап ата-энемдин ортосундагы мамилени көп учурда туура эмес кабыл алып алабыз. Мисалы апабыз менен атабыз уруша турган болсо, мен мисалы мамиле жөнүндө айта турган болсок да, сиздер өзүңүздөрдүкүн байкасаңыздар болот. Мисалы келиңиздер меникине окшош жашоону сиздер дагы карап көрүңүздөр да. Мисалы мамиледе сиз ушунчалык үй бүлөдө бири-бириңиздерди колдойн дейсиздер, бактылуу болгуңуздар келет, бирок сизди жарыңыз түшүнбөйт. Кимде ушундай айымдар? Сизди күйөөңүз түшүнбөйт же аялыңыз түшүнбөйт. Сиз бир нерсени айтсаңыз ал башка нерсени айтат да, колдобойт, анан баалабайт, мындайча айтканда сүйбөйт да. Дайыма эле сизге негатив айткандай боло берет. Мындайча айтканда балдарыңыз үчүн эле жашап жүрөсүз да. Ошентип мен элестеткиле 21-жылы бул методикага келдим. 21-жылга чейин мен жолдошума турмушка чыккан күндөн баштап турмушка чыктым, эми төрөшүм керек. Анан балалуу болосуң. Балалуу болгондон кийин балалуу болдум гой, бир балам калып калат. Анан 2 балалуусуң, эми 2 балам атасыз калат. Анан 3-чү балалуу болосуң, анан 3-чү балам атасыз калат деп эле. Ошо балдарым үчүн биринчи дегенде ата-энем үчүн турмушка чыгасың, андан кийин балаң үчүн жашайсың да. Үй бүлөнү ошондой эле сактап келесиң. Бирок ошол нерсе эң бизге аябай боль алып келген. Эмне үчүн? Анткени биз жашоодо өзүбүз үчүн жашабайт экенбиз дагы. Балам үчүн, биринчи ата-энем үчүн турмушка чыгайын гой, андан кийин гой аял күйөөмө жакшы аял болоюн да, же аялыма жакшы күйөө болоюн, андан кийин балдарыма жакшы ата болоюн, жакшы эне болоюн деп эле постоянно ал үчүн, бул үчүн акча таап, бул үчүн жашап эле жүрө берткенбиз да. Анан ошентип бирок мейли эл үчүн кой уят деп жашай бересиң, бирок ичиңде жан дүйнөңдө күндө күйөө менен ажыраша берчүмүн да менчи. Мен шашпасын, мисалы бир күн бир сөз айтып койсо эле капа болуп калам, жүрөгүм ооруп калат, бирок айтпайм аны. Шашпасын, мен эртең акчаны өлө табам дагы, анан квартира алам, анан башка жака чыгып кетип калам деп ушундай бир ошол кезде мен башынан эле ушунчалык жаратканыма ишенген, Аллахыма ишенген адаммын да. Бир нерсе болсо дайыма Аллахыма кайрылам да. Анткени мен кичинекей кезимен чоң энемдин колуна чоңойгончумун. Чоң энемдин кичинекей кезинемден эле Алла таалам деген сөздөрдү укчумун да. Ошон үчүн дайыма Аллахка кайрылып, балдарынын жакшы нерселерин тилеп ушинткен уккан үчүн мен кичинекей кезимен эле күндөлүк жазып, кичинекей кезимен эле Аллахым деп сүйлөшчүмүн да. Анан бирок ошол эле учурда кайра элестеткиле. Ошол эле учурда мен Кудайдын мага берген, Кудайым берген ден соолугума да, Кудайым берген өзүмдү баалабастан, Кудайым берген жолдошумду баалабастан, Кудайым берген ата-энемди баалабастан, Кудайым берген үй бүлөнү баалабастан, мен кайра ошол үй бүлөнү не экологичный деп койсо болот да, ошол үй бүлөнү эки жака ошентип жашап турмун да. Ниетим бузулган экен да, чындыгындачы. Мен үй бүлөнү бузам, балдарымды өзүм алып кетип калам, күйөөмө көрсөтпөйм, өзүмчө үй алам деп ушинте берчүмүн да. Анан ушинтип жашап келгенмин да. Анан
ушул методикага келгенден кийин анан мен Кудайдын бүт бардык закондорун бузуп ушунчалык не экологичный жашаган турбаймынбы деп өзүмө эсиме келдим дагы. Анан ишенесиздерби, күйөөмө расылык айтып баштадым. Эмнеге? Мага окшогон ниети бузулган аял менен чыдап жашап жүргөнүнө рахмат депчи. Себеби дегенде эмнеге? Биз өзүбүздү өзүбүз сүйбөй эле, анан мени сүйсүн, өзүбүздү баалабай эле мени бааласын, өзүбүздү укпай эле мени уксун дей береткенбиз да. Балдарым укпайт дейбиз, анткени өзүбүздү өзүбүз укпайбыз. Күйөөбүз сүйбөйт дейбиз, анткени өзүбүздү өзүбүз сүйбөйбүз да. Күйөөм мени колдобойт дейбиз, биз өзүбүздү өзүбүз колдобойт экенбиз да. Анан эле сырттан элдин баарын күнөөлөп эле, ой, атам мынтип койду, апам мынтип койду, анан күйөөм тигинтип койду, анан кайненем мынтип койду деп эле жашай берет экенбиз. Ушундай айымдар барсыздар, бар болсоңуздар бул жака мен ошондойм деп, мен өзүмдү баалабайм, сүйбөйм деп комментарийге калтырып кетиңиздер. Анткени дал ошол нерсенин причинасын биз азыр иштеп баштайбыз. Анан мамилеге, анткени менин максатым бир гана акча табуу эмес. Баарыбыз тең билебиз да, бизге бир эле учурда акча керек да, бир эле учурда мамилебизди сакташыбыз керек, бир эле учурда ден соолугубузду карашыбыз керек, өзүбүздү да, бир эле учурда балдарыбызды сүйүшүбүз керек, мындайча айтканда, жумушубузду сүйүшүбүз керек. Мындайча айтканда, бизге бул жашоодо баардыгы тең керек. Ой, акча дей бергенибиз менен акчабыз жок болсо эмне болобуз? Ызындап баштайбыз. Ой, ашка калдым го, эртең тигинтишим керек, мынтишим керек деп баштайбыз. Ой, мен өзүмдү гана сүйүшүм керек деп өзүбүзгө гана көңүл буруп алсак, акчабыз жок калат. Акчабызга, только акчага көңүл бурсак, мамиледен аксап баштайбыз да. Ошон үчүн бизде баардык сфера деп коет да, баардык нерсе болуш керек экен. Вот, ошон үчүн биз дал ушул методиканын жардамы менен, разбордун жардамы менен да, именно бизде акча болуш үчүн да, жана ошол акчабызга эмне тоскоолдук болуп атат, биздин мамилебизге эмне тоскоолдук болуп атат, биздин жумушубузга бүт баардык нерсени дал ушул психологиялык сабактардын жардамы менен таап, ошону трансформация кылгандан кийин, биздин аң сезимибизге жеткенден кийин, анан өзүбүздү жакшы көрүп, өзүбүзгө көңүл буруп, өзүбүздү биринчи орунга коюп, мындайча айтканда, өзүбүздүн курсагыбыз тойбой туруп, бирөөгө берсек, курсагыбыз ачып, мени өзүм жебей бердим эле, анан сен мени баалабай койдуң, мага ыраазычылык айтпай койдуң дей берет экенбиз да. Ошон үчүн биринчи кезекте эмне гана болбосун, эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздүн курсагыбызды тойгозушубуз керек экен. Даже мактоого да, даже кийимге десек болот да. Анан башкалар аны түшүнбөйт дейт. Көрдүңүзбү? Сиздин фокусуңуз өзүңүздө эмес, башкаларда. Сиздин фокусуңуз башкаларда болбош керек. Сиздин фокусуңуз өзүңүздө болсо, анан сиз башкалар сизге наоборот суктанып, ушинтип башташат да. Сиз өзүңүздү сүйгөнүңүз менен ошол эле учурда башкалардын алдында күнөөлүү боло бересиз дагы, башкалар сизди күнөөлөй беришет. Вот ошентип менин максатым бир гана акча эмес. Анткени мен айтып атпаймынбы, бизнес, миллиондогон бизнестерден психологияга келдим. Эмне үчүн? Анткени мен дал ошол бизнестеги миллиондорду көбөйтүп жатып, көрсөм мен энергиямдын баардыгын эле бизнеске, акчага убактымды, энергиямды бере берип эле үй бүлөмө бербей коюпмун дагы. Күнөөлүү сезим боло бериптир балдарым алдында. Менде эмне болсо ошону эле мага үй бүлөм айта бериптир. Күйөөм мени күйөөм мени күнөөлөй бериптир, күйөөмө энергия бербепмин, балдарыма бербепмин. Мен оюм эле күн түн деп эле акча табам деп эле, мындайча айтканда, үй бүлөмдү бузуп сала жаздаптырмын да, үй бүлөсү жок кала жаздаптырмын да, ажырашып кете жаздаптырмын, мындайча айтканда. Чындыгында ошол ой менен эле жашаганымды атпаймынбы да. Анан бул методикага келгенден баштап биринчи кезекте мамиле менен иштеп баштадым. Себеби дегенде, менин максатым үй бүлөнү бүтүн сактап калуу болчу. Мен айткан сөздөрүм сиздерге түшүнүктүү эле болуп атабы? Түшүнүктүү болгон болсо, келиңиздер бир цифрасын белгилеп кетиңиздер да. Мамиле менен иштегенден баштап, анан Кудайга шүгүр, эмнеге мамиле менен? Анткени эгерде биз үй бүлөбүздү сактай алсак, бүгүн менин жолдошум менен мамилем кандай болсо, эртең менин балдарымдын келечеги ошондой болот. Эмнеге? Анткени күйөөм экөөбүз күндө ызы чуу болуп, күндө урушуп турган болсок, анда эртең менин кызым дагы чоңоет да, көрөөбүз менен ызы чуу болгон жашоого барат. Эртең балам чоңоет да, менин балам дагы ызы чуу менен чоңоет.
Ошон үчүн мен бүгүн үй бүлөмдү сактасам, мен эртеңки балдарымдын келечегин сактайм, балдарымдын бактылуу жашоосун сактайм, балдарымдын ден соолугун сактайм, балдарымдын акчасын, ийгилигин сактайм. Себеби дегенде дал ошол ата-эненин ортосундагы мамиле баланын эртеңки келечегине абдан чоң таасирин тийгизет. Анткени дал ушул методика, дал ушул ата-эне жөнүндө. Эмнеге? Анткени биз, мисалы мен турганым эле бул менин ата-энемдин айткан сөздөрү да, жашооңуздарда байкасаңыздар экен, апам айткан, мисалы картошканы турап атканда эле да, элементарно да, сыртын калың арчы, жука арчы дегенди эстейбиз, апабыздын сөзүн эстейбиз. Үйдү шыпырып атканда апабыздын сөзүн эстейбиз, 40-ка чыксак, 50-ге чыксак деле да. Тамак жасап атканда апабыздын тамагын эстейбиз да. Күйөөбүз менен сүйлөшүп атканда атабызды эстейбиз. Эмне гана кылбайлы, дайыма биз ата-энебиздин сөзүн, ата-энебиздин бизге берген тарбиясын эстейбиз. Эмнеге? Анткени биз төрөлгөндөн баштап бизге биринчи үлгү берген, бизге биринчи жашоону тааныткан адамдар бул биздин ата-энебиз. Анткени алар биздин фундаментибиз экен да. Дал ошол ата-энебиздин бизге берген, ата-энебиздин үйүндө жашап жүргөндөгү берген тарбиясы биздин жашообузга абдан чоң таасирин тийгизет дагы. И анан биз эртеңки күнү бүт ата-энебиз бири-бири менен урушуп аткан болсо, биз дагы күйөөбүз менен неосознанно аң сезимди аны өзүбүз байкабайт экенбиз да. Да, ата-энебиз, мисалы атабыз апабызды сыйлабаса, бүгүн биз да күйөөбүз сыйлабайт. Атабыз дайыма, апабыз мисалы дайыма сенин атаң мындай, мен силер үчүн эле жашап атам, мен давно эле кетип калмакмын, мен деген өзүм эле кыйратып жашамакмын дей берсе, биз дагы точно ошол апабыздай болуп эле жашай берет экенбиз. И анан бизге жасаган мамилеси, мисалы, сен сулуу эмессиң, сен жалкоосуң, же о менин кызым акылдуу, менин кызым колунан уулумдун колунан баары келет десе, биз точно ата-энебиздин көзү менен өзүбүзгө карайт экенбиз дагы. Мисалы, ата-энебиз бизге ишендиби? Биз өзүбүзгө ишене алат экенбиз да. Ата-энебиз мисалы бизге ишеним берип да, азаматсың кызым, эчтеке болбойт, баары жакшы болот десе, биз өзүбүз туура эмес иш жасап атсак деле өзүбүзгө ишенип эле, жок мен жасайм дей беребиз. Эгерде биз бир нерсени туура эмес жасап койсок, ата-энебиз азаматсың, молодец, колуңдан келет десе, биз жасай беребиз да. Ал эми наоборот, аябай сонун жасап атсак деле, мисалы үй жыйнайбызбы, нан жабабызбы да, мисалы бир нерсе тигебизби да, кандай гана жумуш кылбайлы да, мисалы бир нерсени жасасак ыраазы болуп аткан болсо да, биз дагы деле ошол ата-энебиздин, мисалы ата-энебиз бизди баалабаганын уксак да, биз деле азыр өзүбүз эмне гана жасабайлы, өзүбүздү баалабайлы, ой мен туура эмес жасап койдум, ой мен тигинтпейм, мен колуман келбейт деп эле өзүбүздү аркага тартып берет экенбиз. Анткени бизде именно биздин фундаментибиз иштей берет экен дагы. Биздин фундаментибиз, биздин дал ошол ата-энеден алган тарбия, фундамент да, чөйрөдөн алган сөздөр, бул чөйрөгө дагы аябай күчтүү лоялдуулук деп коет, окшоштуктар болот дагы. Анан биздин элестетиңиздер, прям жакшылап көңүл буруңуздар. 95% биздин жашообузду дал ошол программалар башкарып келет экен да. Элестетиңиздер. Именно ошол программа иштеген үчүн эле биз канча аракет кылбай эле бизнес ачабыз жүрбөйт. Күйөөбүзгө канча аракет кылып жакшы мамиле кылабыз, дагы деле окшошпойт. Балабызга ушунчалык жүрөгүбүздү ачып сүйүү берели десек, бере албайбыз да. Өзүбүзгө ушунчалык көңүл буруп, бүгүндөн баштап өзүмө көңүл бурам, гимнастика кылам, бетимди карайм, тигинтем мынтем десек деле, кайра эле өзүбүзгө келгенде эле же убактың жетпейт, же чарчап каласың, же ой эртең эле кылалычы дейбиз. Туурабы? Вот. И ушул нерсе, конечно, балдарыбызга өтөт. Биздин ата-энебизди күнөөлөштүн кереги жок. Анткени биздин ата-энелерибиз өздөрүнүн ата-энелеринен алышкан. Биз өзүбүздүн ата-энеден, и биздин балдарыбыз, биз балдарыбызга беребиз, балдарыбыз өздөрүнүн балдарына берет. Ушинтип эле эмне деп коет эле, эстафетная палочка кете берет, и анан бактысыз болуп эле жашоодон бир күнү карасак эле
70-ке 80-ге 90-га чыгып эле жашообуз бүтүп калат экен. Ошон үчүн мен 21-жылдан баштап дал ушул методика менен өзүм менен ушинтип изденип, окуп келе жатам. Кыргызстан боюнча аябай сонун болушунча методикаларды ушунчалык майын чыгарганга аракет кылып берип келе жатам да. Азыркы учурда орус аудиторияга, орус тилинде азыр Дубайдан, Америкадан, Россиядан уже дүйнөлүк деңгээлдеги аудитория менен иштеш баштадым, Кудайым буюрса. Анткени менин бере турган максатым бул дал ушул методиканы ар бир адам билиш керек деп эсептейм. Эмнеге? Анткени мен өзүм кандай результат алдым, и башкалар дагы ошондой результат алат. Качан алат? Качан ал адам чындыгында жашоосун өзгөрткүсү келсе, жана ал адам жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. Методика деген бул билим болгону. Ал эми билимди колдонгон адам, өзүнө жоопкерчиликти алып жанталашып иштеген адам гана результат жарата алат. Түшүнүктүү да? Рахмат. Көңүл буруп укканыңыздар үчүн ыраазымын. Келиңиздер, анда бул жакта разбор деп сүйлөп сурап башташты. Келиңиздер, анда мен сиздерге азыр дал ушул методика боюнча разбор жасайбыз. Давайте разбор деп жазыңыздар. Сиздер разбор деп жазсаңыздар, мен сиздерди түз эфирге чакырам дагы, и анан сиздерге түз эфирден разбор жасайбыз. Ал эми разбор деген эмне? Азыр түз эфирден бул жакка чыкканда дагы көрөсүздөр. Разбор деген бул мен мамиле боюнча дедим да. Мамиле боюнча максат коём алдыма, жолдошум менен бактылуу болоюн, үй бүлөмдү сактайын, эртеңки күнү балдарым бактылуу болсун, мен дагы өзүмдүн жан дүйнөм тынч болсун деп жашагым келет деп запрос койгондон кийин, дал ошол менин бактылуу жашоомо эмне тоскоол болуп атат, менин подсознаниямда, аң сезимде эмне, кандай блок турат, мен эмне үчүн бактылуу боло албай жатам деп изденгенде, бул жашоодогу эмес, чыныгы болуп жаткан жашоодо баардыгы укмуш сезиле берет. Баардыгы эле жаман, мен эле жакшы боло берем да. Бирок мен изденип келгенде бул жакта менин подсознаниямда программа болот. Эмне деген? Мисалы айтышым мүмкүн. Мен айтып атам да, мен жолдошум менен бактылуу болгум келет. Бирок мен ата-энемдин бири-бири менен бактылуу болгонун, же чөйрөдө аял күйөөнүн бактылуу болуп жашаганын, бири-бирин сыйлаганын, кучактаганын да сүйгөндөрүн көрө алдымбы? Менде ошондой фундамент барбы подсознаниямда? Ошондой программа болсо, мен бактылуу боло алат экенмин. Эгерде мен дайым экөөнүн ызы-чуу болуп атканын, бири-бирине претензия кылып аткандарын көрсөм, менин бул жакта программам эмне деген программа болсо, мен жашоомдо ошол нерсени эле көрө берет экенмин да. Ошон үчүн биздин максатыбыз жашоодогу адамдарды, күйөөбүздү, кайненени өзгөртүү же баланы өзгөртүү эмес, именно менин подсознаниямдагы программаны өзгөртүү. Компьютердеги, мисалы, сиздин телефонуңузда оюн болсо, сиз только киресиз да ойнай аласыз. Канчалык билим алайын десеңиз деле кайра эле оюнга кирип кетесиз. Эмнеге? Анткени программа, оюн деген программа киргизилген да. Бул жакта деле. Мисалы, сиз аябай бир жакшы нерсени карайын десеңиз деле, жаман приложение жүктөп алсаңыз, мисалы да, ошол приложение менен эле колдоносуз. Башка жакшы нерсе жок болсо колдоно албайсыз. Ошол сыяктуу да, биздин мээбизде кандай программа болсо, биз ошол программаны жашообузда колдоно алабыз. Ошон үчүн бул методика, сиздерге бүгүн берип жаткан методика, именно биздин подсознаниядагы, аң сезимдин түпкүрүндөгү программаны өзгөртө турган, именно аң сезимди өзгөртө турган методика. Дал ошол методика биздин подсознанияны өзгөртөт. Сиздин жашооңуздарды эмес, подсознаниядагы программаны өзгөртөсүз, сиз түшүнөсүз, кабыл аласыз, анан сиздин жашооңузда жакшы нерселер келип баштайт. Ошон үчүн биз программаны өзгөртүү, ата-энебизди эмес, ата-энебиз менен иштейбиз, туура программа менен иштейбиз, ата-энебизди өзгөртпөйбүз, күйөөбүздү өзгөртпөйбүз, программаны өзгөртөбүз. Хорошо? Азыр биз сиздер менен түз эфирге чакырам дагы, дал ошол программаны өзгөртүүнүн үстүнөн иштейбиз. Ал өзгөртүү деген бул орусча трансформация деп коет да. Хорошо? Давайте терең дем алып, демибизди чыгарабыз баарыбыз тең. Мен азыр разборго чакырам. Сиздер бул жака өзүңүздөрдүн сурооңуздарды жаза бериңиздер. Хорошо?
мен ниет кылып кимге ушул разбор керек болсо ошол адам түз эфирге чыксын деп ниет кылам. Мындайда азыр сиздер менин баракчама катталбасаңыздар, мен сиздерди түз эфирге чакыра албайм. Ошон үчүн түз эфирге чыгыш үчүн сиздер менин баракчама подписка десеңиздер, анан сиздер менде бул жакта, мисалы бул жакта кээ-бир айымдарды мен чакыра албайт экенмин да. Хорошо. Подписка кылыңыздар. Gülümbübü. Gülümbay чыгыңыз. Gülümbü бай экен, Gülümbü бай да. Келиңиз Gülümbay, мен сизди түз эфирге чакырдым. Түз эфирге келиңиз дагы. Өзүңүздүн запросуңузду айтып, запросуңузга менден разбор алсаңыз болот. Анткени мен разборду ар бир адамга жасай бербейм. Разборду жасасам дагы арзан эмес баада жасайм. 1 жылдык менен разборум, 1 жыл бою иштешем десеңиздер, мисалы 1 миллион турат. Кеше жакында эле Америкадан өзүмдүн окуучуларымдын 30 аудиториясынан чыктым деп атпаймынбы, ал жактан разбор жасап, бир окуучу мага дароо эле бир 1 сааттык разбордон 1 миллион сомдук разборума келди да. Ошон үчүн бул аябай баалуу разбор. Саламатсызбы? Саламатсыз. Келиңиз, атыңыз ким? Gülümbübü. Gülümbü байым. Запросуңуз? Men чыкканды тилеме кылбаптырмын да. Толкунданып Айта кеттим. бериңиз. Мен дегенчи негизи төрөлгөнү апамдын боюна келгем да, атамды билбей калдым да. Даже мындай бир эле чала бала көрүп калдым, көрбөй калдым да. Gülümbü байым. Запрос дегенде акча, мамиле, ден соолук боюнча айтышыңыз керек. Анан ошо акча боюнча деле эмен бар да. Сиздин азыркы жашооңузда сизге керектүү нерсени айтыңыз, айтыңыз. Мен миллион акчалуу болгум келет да, негизичи. Өзүм жаза берем да ошондочу, анан кийин. Караңыз, Gülümbü байым, миллионду баарыбыз каалайбыз, бирок миллионуңду табыш үчүн ошончолук, мисалы азыркы учурда 300 миң табасызбы? Эми жолдошуман келет. 300 миң айына. Мен өзүм айына жок, айына эмес, айына 100 миң болот дейм. Сизге берет колуңузга. Берет. Үйгө келип турат. Хорошо. Анда акча боюнча жолдошуңуз сизге 300 миң эмес, андан көбүрөөк бергенин каалайсыз, Акча боюнча, ал акчаны эмне кыласыз? Ал акчага биз үйгө кат алдык, жакында эле машина алдык. Караңыз, Gülümbü байым, азыр сиз жөнүндө гана сөз болуп атат. Мен азыр эле айтып кеттим да, күйөөмдү, баламды эмес, только өзүбүздү гана өзгөртүүнүн үстүнөн иштейбиз дедик. Эми айтыңыз, сизге миллион эмне үчүн керек? Миллион үйүбүз кичинекей да, эски, сайз убагына жасалган. Эгерде миллион тапсаңыз, мен угуңуз, Давайте эртелете эле. Биякта деген караңыз, 500 адам бизди карап отурат. Үйдү сиз оңдобойсуз да, күйөөңүз оңдойт же, сиз оңдойсузбу? Жок, жолдошум оңдош керек да, негизи. Хорошо, демек жолдошуңуз айына миллион тапканын каалайсыз. Мындайча айтканда, мен үйдө эле мындай хозяйка. Хорошо, мейли. Күйөөңүз азыркы учурда канча акча табат? Азыр айына 100 миң табат, жөн эле таап. Анда күйөөңүз миллион таба албайт. Күйөөңүздүн эң чоң тапкан акчасы, айымдар, бул жакта жазсаңыздар болот, ким жолдошунун көп акча тапканын каалайт. Запросуңуздарды жазсаңыздар болот. Азыр сиздер да ошол боюнча иштейсиздер. Күйөөңүздүн эң чоң тапкан акчасы канча акча болгон? Кандай эми ай сайынбы, ушу жакында эле ушундай тапкан. Өмүрүндө почти миллион эле таап, анан ошону биз мында ойлонуп эле иш кылбай эле кете бериптир да, келип кетет. Мейли, мен суроомо гана кыскача жооп бересиз, хорошо? Миллион тапкан, азыр дагы кайра миллион тапканын каалайсыз, Давайте, эми элестете бериңиздер.
айымдар барыңыздар тең. Күйөөңүздөр айына сиздер каалаган сумманы таап атат. Гүлүм байым, сиз дагы элестетиңиз. Күйөөңүз айына миллиондон таап атат. Сиздер барыңыздар айымдар элестетесиздер. Азыр мен айтам, Гүлүм байым менен иштеше берем, сиздер өзүңүздөрдүкүн таба бересиздер. Хорошо? Өзүңүздөр болсо өзүңүздөргө деле элестете берсеңиздер болот. Мисалы, сиз өзүңүз миллион таап атасыз же күйөөңүз миллион таап атат айына. Элестетиңиздер, терең дем алып демиңиздер, чыгарып туруңуздар. Ачкиңиздер болсо лучше чечип эле койгонуңуздар жакшы да. Мен жакшы көрүп Күйөөңүз турбай айына калам да. мени уга берсеңиз болот. Көрүштүн кереги жок. Жерде эчтеке кылбайсыз. Айына миллион таап атасыз. Жолдошуңуз таап атат. То есть күйөөңүз айына миллион. Сиз иштейсизби, иштебейсизби? Мен өзүм иштейм, кичине эле бирок Канча мындай акча табасыз? киши болгондо эле Канча чыгып акча койгом да, табасыз? массажистка. Эми клиентке карап, клиент Караңыз, келсе менин иш. суроома гана жооп бериңиз. Канча акча табасыз айына? Айына бир 7-8 Аха, ашып всё кетти. түшүндүм, рахмат. Хорошо, күйөөңүз миллион сом таап атат. Элестетиңиз. Күйөөңүз айына миллион таап атат. Сиз өзүңүздү ошол учурда кандай сезесиз? Көбүнчө күйөөбүздүн кирешесине биз аялдар себепчүбүз. Эмне үчүн? Анткени биздин күйөөбүз чоң акча тапкан учурда бизге жасаган мамилеси өзгөрөт. Да? Изин алып жүргөн өзгөрөт. Балким башка аялдарга барып баштайт. Балким кыйынсып баштайт. Сиз акча таппайсыз, ал көп акча табат. Балким дагы башка нерселер болушу мүмкүн. Да? Ошон үчүн күйөөбүздүн чоң акча тапканы биз үчүн невыгодно, пайдасыз. Андан көрөк ийгиликсиз болуп, бизден көз каранды болгону жакшы деп ойлойбуз биз айымдар. Подсознательно ошентип ойлойбуз да. Аң сезимдин биякта бизде ошондой программа бар. Эми караңыздар, айына күйөөңүз миллион сом таап атат. Да? Барыңыздар тең айымдар. Күйөөңүздөр айына сиздер каалаган суммадагы акчаны тапса, сиздердин жашооңуздарда кандай сиздерге жакпаган нерсе болушу мүмкүн? Көңүл коюп угуңуздар менин сөзүмө. Сиздерге жакпаган кандай жагымсыз нерселер болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Мен уже ойлонуп койдум. Айтыңыз. Мен күйөөм миллион таап кетсе, башка аял алам деп чыгышы мүмкүн да. Анткени мындай эле эмете Ушундай берет да учур болду беле? Иә. Ушундай учур болду беле? Жок, кээде кыйтып сүйлөп коет да. Эми тиги биздин деген эмелер деген достор деген алага дагы аял кошуп алам деп атпайбы депчи. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Терең дем алып демиңиздерди чыгарып туруңуздар. Көп сөздүн кереги жок. Мага керектүү гана маалыматтар керек. Хорошо? Эми күйөөңүздү элестетип, күйөөңүздөрдү барыңыздар. Аялыңыздар десеңиздер, аялыңыздар, өзүңүздөр десеңиздер, мисалы өзүңүздөрдү коюп атпайсыздарбы да? Да, кемсинтип баштайт, өзгөрөт дейт да. Өзүңүздөр болсоңуздар, өзүңүздөрдүн фигураңыздарды койсоңуздар болот. Өзүңүздөрдү коюңуздар. Күйөөсү барлар күйөөсүн коюңуздар. Аялы барлар аялыңарды койгула. Эми күйөөңүздү алдыңыздан элестетиңиздер дагы айтыңыздар. Жолдошум, өзүңүздөр болсо өзүм деп айтсаңыздар болот. Айтыңыз. Жолдошуңуздун атын айтыңыз. Таалай. Эгерде сен айына миллиондон тапсаң, анда сен мени башка аялга алмаштырасың деп корком. Сен мени таштап кетесиң деп корком. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Эми жашооңузда ким сизди таштап кеткен? Атаңызбы, жапаңызбы? Көрдүңүзбү? Күйөөңүз сизди таштап кетпейт. Болгону сизде канча жашыңызда кеткен атаңыз? Көрдүңүзбү? Сизде мени таштап кетет, мен эч кимге керегим жок болуп калат деген сиздин программаңыз бар. Эми күйөөңүз ага тиешелүү эмес. Болгону эле ал сиздеги программа. Ошол эле сизге токтот, күйөөңдү токтот, ал дагы кетип калат. Сени деген атаң таштап кеткен.
күйөөң да кетип калат деп кармай берет. Ал акчага болгон шылтоо. Эми айтыңыз, ата күйөөңүздү жылдырып туруп эле эми атаңызды элестетиңиз дагы айтыңыз. Сүрөтүн көргөнсүзбү атаңыздын? А, жолдо атаңыз эмне болуп кетиптир? Башка аялга кетип калганбы? Же эмне болгон? Вот, айтыңыз. Ага, демек атаңыз болгон, бирок экөө ажырашып кеткен. Эми айтыңыз. Ата, сиз мени таштап кеткенсиз. Сиз мени башка аялга алмаштырып кеткенсиз. Менин сизге керегим жок болуп калган. Ата, мен азыркыга чейин сизди жоготкондон коркуп, өзүмдүн жолдошумду миллиондорго жеткирбей кармап келе жатам. Терең дем алып темиңизди чыгарыңыз. Ата, мен ушул убакка чейин сизге капамын. Көрдүңүзбү, сиздин атаңызга кандай капаңыз бар? Көргөн эмессиз атаңызды. Бир чала көргөнсүз, мондой көргөн эмессиз. Мындайча айтканда, сиздин ата тараптан немеңиз жок да, энергияңыз жетишсиз. Орду толбой келет. Жан дүйнөңүздө атанын ордун толтура албай келесиз. Аны күйөөңүз менен толтургуңуз келе берет да. Эгерде сиз бала чактан айтып атпаймынбы, биякта программалар болсо, атам мени жакшы көрөт, мен атамдын кызымын десеңиз, анда сизди күйөөңүз дагы ошондой мамиле кылат. Эгерде мен күйөөм атама керегим жок, атам таштап кетти десеңиз, анда ошондой эле мамиледен коркуп келе бересиз. Дагы күйөөңүз азамат, сиз менен ушул убакка чейин чогуу бактылуу болуп жашап келе жаткан үчүн ыраазычылык айтышыңыз керек да. Терең дем алып темиңизди чыгарыңыз. Эми өзүңүздүн денеңизден сезиңиз атаңызды жана атаңыздын сүйүүсүн. Анткени сиздин атаңыз сизге сүйүүсүн сиздин апаңыздын ичинде жүргөндө эле берген. Сиздин жаралганыңыз, сиздин басып жүргөнүңүз, сиздин денеңиз да бул сиздин атаңыз. Сиздин атаңыз да бар. Атаңыздын сүйүүсүн эч жактан издеп кереги жок. Сизге чогуу эле берилген, сүйүүсү менен берилген. Анткени Кудайым бизди бул дүйнөгө жөнөткөн күндөн баштап эле бизди сүйгөн адамга берет. Бизди сүйгөн атага, сүйгөн энеге берет. Сүйбөгөн энеге, сүйбөгөн атага бере албайт. Чыныгы сүйүү каякта? Биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүздө, жан дүйнөбүздө. Аны эч жактан издеп кереги жок. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Эми атаңызды ички дүйнөңүздөн сезиңиздер, баарыңыздар тең. Атаңыздарды, апаңыздарды ички дүйнөңүздөрдөн сезиңиздер дагы. Айтыңыздар, ата, апа, сиздер бул мен бул сиздер экенмин. Мен сиздердин сүйүүңүздөрдү эч кимден издеп керегим жок экен. Анткени сиздердин сүйүүңүздөр мен жаралганда эле чогуу мени менен жаралган экен. Сиздер мени жакшы көргөндүктөн, сүйгөндүктөн Аллахым сиздердей ата-энени мага бериптир. Менин ата-энем. Мага сиздердей ата-эне аркылуу жашоо бергени үчүн чексиз ыраазымын. Терең дем алып темиңизди чыгарыңыз.
Денеңизде кандай сезимдер болду? Жагымсыз сезим, жагымдуу сезимдер пайда болдубу? Да. Мындайча айтканда сиздин азыр телефонуңузга биз вирустарды чыгарып туруп жаңы программа жүктөдүк да. Программаны алмаштырдык. Мени таштап кетет деген коркууларды алдык дагы жаңы программа жүктөдүк. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Эми ушул сезимдерди эсиңизге сактаңыз, мейли? Рахмат сизге. Биздин курстарда окуп жүрөсүзбү? Кайсыда окуп атасыз? Трансформацияда окуп атасыз. Азаматсыз. Сон. Рахмат сизге. Азамат, сиз жакшылап окуңуз да, жакшылап түшүндүңүз, Аха. Рахмат сизге. Жакшы туруңуз. Аха, бул жакта үстүдө крестик болот, моундай крестик болот, ошону басып коюңуз. Келиңиздер, башкаңыздарда кандай сезимдер болду? Кимде кандай программа табылды? Кандай программалар табылса, бул жака жазып коюңуздар. Азаматсыздар, сөзсүз түрдө сезимдериңиздер менен улантабыз эфирди да. Аха. Катып баштады дейт да, катып баштады. Мен канчадан бери сиздин разбор каалап келем. Мени чакырыңызчы. Көкүрөгүм ооруду, катып жатат. Көкүрөгүңүз ооруду, демек чыгарбаган, айтылбаган сөздөрүңүз, болдоруңуз бар. Так. Мен ыйлап жибердим дейт да. Азаматсыздар, көрдүңүздөрбү да? Мен эсимден эстеп көзүмдөн жаш чыкты. Да, сөзсүз түрдө сезимдериңиздерди айтып чыгарышыңыздар керек да. Үйрөнүшүн каалабаптырмын дейт да. Сабак сакталат. Заткан эже дейин деп атыңызды атап коюпмун. Сизди жакшы көрөм дейт. Аха, мейли. Баары жакшы. Чыгып кайра кириштин кереги жок. Мен азыр сиздер менен эфир өтүп, түз эле учурду. Сиздер менен чогуу эле параллельно Дубайдагы ретрит боюнча дагы бул жактан, ал жакта администратор боюнча жоопкерчиликти алгам. Ал жакта дагы караш керек болуп атат да. Келиңиздер анда. Суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Мен сиздердин суроолоруңуздарга дагы жооп берейин. Бүгүн биз сиздер менен кабачылык практикасын жасайбыз. Макулсуздарбы да? Көбүнчө эмне максат менен келдиңиздер? Сиздерге акча керекпи, мамиле керекпи же ден соолук керекпи? Бул жакка жазыңыздар. Эгерде сиздерге акча керек болсо, мен акча боюнча практика берем. Мамиле көбүрөөк болсо мамиле, ден соолук болсо ден соолук боюнча практика берейин, Давайте, жазыңыздар. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Да, өзүбүз эле ушинтип кармай беребиз. Акча дейт да. Давайте, запросторуңуздарды жазыңыздар. Ал эми ага чейин бул жактан жанатан бери абдан көп суроолор дагы болду. Көп суроолор дагы болду. Бул жактан методика жөнүндө бериңизчи, методикаңызды бериңизчи деген. Дал ушул методикада мен жана башында айтып кеттим да сиздерге.
мен өзүм окуп, өзүм менен иштеп, күйөөм менен болгон мамиле менен иштеп баштадым. Кийин балдарым менен болгон мамилени, андан кийин предназначениемди, андан кийин анан акча боюнча иштеп баштадым. И дал ошол өзүм окуп, өзүмдүн көйгөйүм менен окуган билим, жана результат алган билим дал ушул талдоо чеберий курсу болчу. И бул нерсени, талдоо чеберий курсун мен өзүм башымдан ар бир майда чүйдөсүнө чейин билип окуп үйрөнгөнмүн. Ошондуктан бул методика адамга чындыгында жардам бергенин билем дагы. Азыркы учурда мен жана айтып атпаймынбы, бул методиканы ар бир айым, ар бир мырза билиш керек экен деп да. И ошол методиканы мен азыркы учурда бул методиканын автору Россиядагы Инна Тляшинова. Инна Тляшинованын азыркы учурда эл аралык Академия мастера сборов академиясы бар. И ошол академиядан толук кандуу талдоо чеберлерин үйрөтүүгө, талдоо чеберлерин чыгарууга толук кандуу укугун сатып алдым. Абдан чоң суммадагы акчага. Эмнеге? Анткени менин максатым канча акча болсо дагы дал ушул билимди өзүмдүн кыргыз элиме да, азыркы учурда бизде казачкалар окуйт экен, казак айымдарына, өзбек айымдарына беришим керек. Да, келиңиздер. Запросторуңуздарды жазыңыздар. Мен сиздерге бул жактан практика дагы берем азыр. И сурооңуздарга дагы жооп берем. Жок, тоскоолдуктар болгон жок. Мен бул жерде элемин, сиздер менен элемин. Мен болгону начала трансляцию. Да. Инна Тляшинова өзү баштады сабагын. Келиңиздер анда азыр бул жактан сурооңуздарды жазыңыздар, Жок, катаган жок, баары жакшы. Мен сиздер мененмин бул жакта. Талдоо чеберий курсунун 6-потогу 15-апрелде башталат. Бул жакта сиздер толук кандуу, экологично, официалдуу түрдө академия аркылуу менин окуучуларым болуп окуганга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал жактан сиздер академиядан мен окугандай билимди алып, мен окугандай иштеп, жана мен дей болуп сертификат алып, мендей болуп эле бүгүнкү мен сиздердин болдоруңуздарды таап атпаймынбы да? И ошондой болдор менен иштесеңиздер болот. Мен кандай угулуп жатам? Келиңиздер байланышты текшерип алалы. Мен кандай угулуп жатам? Мен кандай угулуп жатам? Мен кандай угулуп жатам? Сонун дейт, сонун. Жакшы. Сонун. Анда улантабыз. Келиңиздер, болду. Мындан ары мен сиздер мененмин. Ал жактагы түз эфирди бердим өздөрүнө. Мен только сиздер менен болом. Келиңиздер, анда улантабыз. Дал ушул талдоо чебери методикасынын 6-потогу болот. Буюрса 15-апрелде. Эгерде сиздер дагы
мага окшогон мастер разбору болгуңуздар келсе, талдоо чебери болгуңуздар келсе, мага окшогон жашооңуздарды өзгөрткүңүздөр келсе, мага окшоп жана айтып аткандай программа менен иштегиңиздер келсе да, жашооңуздардагы баардык программаларды өзгөрткүңүздөр келсе да, дайыма психологторго барып кайра окуп, кайра окуй бербестен, дал ошол жашооңуздарды өзгөрткүңүздөр келсе, анда сиздер дал ушул талдоо чебери курсуна келип, ал жактан 2 ай бою окуп, официалдуу түрдө мастер разборов талдоо чебери болуп чыксаңыздар болот. Талдоо чебери кыргызчасы, мастер разборов орусчасы да. Ал жакта мен сиздер менен 4 жолу жандуу жолугам. Жана жума сайын сиздер менен разбор жасап берип турам терең группанын ичинде да. Анан өзүңүздөргө дагы сөзсүз түрдө разбор жасаганды давай жасаңыз, отуруңуз деп өзүңүздөргө дагы айтып берем. Анан албетте аягында 2 айдан кийин сиздер талдоо чебери деген сертификат аласыздар дагы, жана ал сабактар сиздерге 1 ай бою доступка берилет. Бул жакта ден соолук боюнча аябай көптөгөн запростор бар экен. Чындыгында ден соолук бул биринчи кезекте да, мен айтып атпайм, мен өзүм дагы өзүмдүн ден соолугум боюнча жабыркаганмын, жана ошол ден соолугум боюнча дагы эң сонун результат алгам да. Жана ошондой эле 15 апрелде мен академиянын генералдык амбассадорумун азыркы учурда да. Жана ошондой эле мага амбассадорлор дагы керек. Эмнеге? Анткени мен генералдык амбассадор болгондуктан мен өзүм жалгыз бул билимди элге жеткирип үлгүрө албайм. Ошондуктан мага эгерде сиздер менин амбассадорлугума келсеңиздер, анда сиздер дагы толук кандуу амбассадор болуп мастер чыгара аласыздар. Көбүнчө амбассадорлукка, конечно, бул методиканы окуп жүргөн айымдарды чакырмакпыз. Эмнеге? Анткени алар абдан жакшы түшүнүп өздөрү менен иштей алат. Мисалы, трансформация курсунун катышуучулары да, тренажер курсунун катышуучулары амбассадорлукка келсе болот. Ал эми амбассадор деген ким? Амбассадор деген, мисалы, мен бүгүнкү күндө амбассадорум. Бул методиканы элге берип, жана элдин арасынан талдоо чебери, мастер разбор кылып чыгара алам. Жана ошондой эле бизде 15 апрелде да амбассадор курсу да, амбассадорлук, насаатчылык, бул талдоо чебери жана сексуалити курсу дагы башталат. Сиздерге бир сыйра маалымат берип көтөйүн, бул жактан. Андан кийин анан сиздер менен биз кайрадан улантабыз, хорошо? Дал ушул талдоо чебери курсунун бул жактан толук эмнелери болот, сурооңуздар болсо бериңиздер да, таанышсаңыздар болот. Талдоо чебери курсу деген мына бүгүнкү күндө мен азыр эле көзүңүздөр көрдүңүздөр, Гүлүмбү айым менен иштеп, Гүлүмбү айымдын программасы, аң сезиминде кандай программасы күйөөсүнүн миллионер болуусуна тоскоол болуп атат. Ошону кантип тапса болот? Мына мен сиздерге берип аткан бул эч кандай, кээ биркилер ойлошот гипноз деп, кээ биркилер ойлошот көз ачык деп да, кээ биркилер ойлошот эмне деген шарлатан, анан дагы эмне, анан бул эмне деген адам, анан бул деген ширк, анан бул деген эмне дей берет да. Бул болгон эле билим. Мисалы, сиздер врачка бардыңыздар да, врачка барганда врачтар айтып атат да, ичим ооруп атат дейсиздер. Сиздер ичим ооруп атат дегенде алар колдору менен басып көрөт. Качан акыркы жолу ичиң өттү эле, канча күндөн бери ичиң өтүп атат, эмне болду, кусуп атасыңбы, анан эмне кылып атасың деп симптомдорун сурап туруп эле анан сиздин диагнозуңузду коет. Туурабы? Да, сизге ошондой эле диагноз коет. Заманбап учурда биз аппарат деле көрөт да, симптомдорун көрөт да, ошол боюнча диагноз коет. Ошол сыяктуу эле мен адам менен сүйлөшүп атканда эле симптомдорун билем. Так, бул жерде атасы таштап кетип, күйөөсү башка аялга кетип калам деди, күйөөсү башка алмаштырып кетем деди, таштап кетем деди. Демек, бул айымдын бала чагында бирөө таштап кеткен, бала чагында бир бойлу бар. Демек, жашоосунда ошол подсознаниясындагы программасы иштейт деп күйөөсүн миллионго жеткирбей отурат. Дейм дагы, анан сурайм сразу эле, ким сизди таштап кеткен деп да. Вот, бул болгону билим. Ушул билимди сиздер деле окуп, үйрөнүп алып эле, мага окшоп
көйгөйдүн түпкү тамырын подсознаниядагы программаны таап жана анын ордуна жаңы жок кылып аны жаңы программа киргизсеңиздер болот да. Бул болгону билим. Муну үйрөнүп алсаңыздар болот. Бул чындыгын айтканда баасы чексиз баалуу билим. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, ой кымбат экен, ой мындай экен дегениңиздер менен сиздер бул билимди үйрөнүп алгандан кийин андан алган результатты дүйнөдөгү бир дагы акчага сатып ала албайсыздар. Мисалы мен айтып атпаймынбы, мен ден соолугумду жакшырттым. Ден соолугумду жакшыртканда элестетиңиздер, азыр ден соолукту биз канча сомго сатып ала алабыз? Сиздер ушундай, мисалы элестетиңиздер, сиздер ушул методиканы үйрөнүп алып, ден соолугуңуздарды сактайсыздар да. Үй бүлөңүздөрдү сактайсыздар, балдарыңыздар менен болгон мамилени сактайсыздар, бизнесиңиздерди жүргүзөсүздөр да. Жан дүйнөңүздөрдө тынчтык болот, өзүңүздөрдү сүйүп баштайсыздар, сиздерди күйөөңүздөр сүйүп баштайт, үй бүлөдө тынчтык орнойт, кыйкырбай каласыздар, балдарыңыздарды урбай каласыздар, жашооңуздарга акча келип баштайт, күйөөңүздөр акча таап баштайт, жашооңуздарда бактылуу жашоо башталат да. Өзүңүздүн сүйүктүү жумушуңузду иштеп баштайсыз, бизнесиңиз болсо аныңыз жүрүп баштайт. Именно ушундай ар тараптан жашоону өзгөрткөн билим үчүн сиз канча сом төлөгөнгө даярсыз? Канча сом бергенге даярсыз? Бул жакка жазыңыздарчы. Мен сиздердин өзүңүздөрдүн баалуулугуңуздарды, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды канчалык деңгээлде баалай аласыздар, мен көрөйүн. Бул жакка бааларын жазыңыздар. Баасы канча эмес, сиздер канча сом бермексиздер? Именно мен күйөөм менен 11 жыл бою ажырашам дедим да. И ошол менин программамды өзгөртүп, бүгүнкү күндө жолдошум менен абдан сонун жогорку деңгээлдеги мамиле этем. Ушунчалык жакшы көрөм жолдошумду, ушунчалык ыраазымын да, ушунчалык жолдошума менин жолдошум болгон үчүн, ушундай балдарды төрөгөнүм үчүн мен ушунчалык ыраазымын. Ошол балдардын атасы болгон үчүн бул менин бир эле балдарыма болгон ыраазычылыгым. Ушундай адам менин жанымда болгон үчүн. Бул менин күйөөм менен болгон мамилем. Менин өзүмө болгон мамилемдин өзгөргөнүн мен таң аткандан баштап эле деп эле нааразы болуп, ыйлап, сыктап, бүгүн жумушка барышым керек, балдарыма карашым керек, үлгүрбөй атам, ой тигиндей мындай деп вечно негативде жүрүп, өзүмдү жей берген адам элем. Азыр көзүмдү ачканыма, о Кудай, ыраазымын. Менин уйкумду көздөн ачтың, менин көзүмдү ачтың, мен бүгүнкү күндө да жашап атам деп, ар бир таңымды ыраазычылыгым менен тосуп алам. Ушундай методикага канча акча төлөсө болот? 10 000 сом төлөгөн жетиштүүбү? Элестетиңиздер да. Биякта 10 000 сом дегендер да болот да. Бул чекесин эле айтып атам мен сиздерге да. Анан бул өзүмө болгон мамилем. Менин ата-энеме болгон мамилемчи? Мен мисалы мурун кой ата-энеми уят кылбайын, кой ата-энем үчүн мен күйөөм менен жашайын, кокуй мен ата-энем эмне дейт, кой тигиндей мындай деп эле только жакшы кыз болуш үчүн жашап жүргөм. Азыр мен ата-энем мага жашоону бергени үчүн ыраазымын. Ата-энем туура капачылыктардан арылам. Бирок ошол эле учурда менин ата-энем ушундай кыйын адамдар болгон үчүн мен ушундай билимди элге жеткире алып атам. Эгерде алардын таланттуу болбосо, алардын акылы болбосо, мен ушундай билимди орус тилинде окуп, кыргыз тилинде жасап, ушундай күчтүү болуп, тырышчаак болуп жасай алам элем. Эч качан бере алмак эмесмин да. Канчалаган нерселерди мен бүгүнкү күндө бул чекесин эле айттым да. Сиздер ушундай билимге канча сом бермексиздер да? 1000 сом дейт. Демек, 1000 сом дегениңиз бул сиздин билимге берген бааңыз эмес. Бул сиздин өзүңүздүн жашооңузду баалаган бааңыз. Анткени сиз өзүңүздүн жашооңузду баалабайсыз. Сиз өзүңүздүн жашооңузду 1000 сомго баалайсыз. Сизге жашооңуздан 1000 сомдук результат аласыз. Сиз канчалык жашооңузду бааласаңыз, мисалы миллион деп жазып атышат, миллиард деп жазып атышат. Ал адам ошол миллиардтарды сиздер өзүңүздөргө аласыздар. Да? Вот ошондой сонун нерсени берген, ошондой сонун нерсени мына мен өзүмө алдым. Ошол билимди мына бүгүнкү күндө сиздерге официалдуу түрдө элестетип эле академиянын уруксаты менен, Инна Тилляшинованын уруксаты менен, өзүнүн сертификаты менен Иннанын сабактарына доступ берилет. Иннанын сабактары өзү өтөт.
мен өтөм, менин сабактарымдын бүт бардыгына берип, андан сырткары мен өзүм сиздерге разбор жасайм да. Кураторлар жасайт, и сертификат берет. Сиздер өзүңүздөргө жасасаңыздар болот, и башкалар да жасалат. И ушул билим именно талдоо чебери курсунан башталат. Ал жакта трансформация курсу сиздерге белекке берилет, миллиондук практикалар белекке берилет, жана дагы көптөгөн белектер бар. Жана кантип диагностика жасаса болот 15 минуттан ичинде. Ал боюнча дагы берем. Мастер разборов курсу Инна Тиляшинованын курсуна 1 жылга доступ. Менин талдоо чебери курсума 1 жылга доступ. Жана ошондой эле менин нолдон, элестетиңиздер, нолдон миллиондорго жеткирген мастер разборов деген мастер насаатчылыгын, мастер бизнес насаатчылыгымды мен дал ушул талдоо чебери курсуна кошуп белек кылып берем. Элестеткиле, сиздер 2 курс аласыздар. Ушул эгерде билимди колдосоңуздар, мен нолдон миллионго чыгарган, мен чыгарган эмесмин. Мен бул билимдерди пайдаланып эле адамдарга разбор жасай бергем. И бир күнү карасак эле, и ал адамдарда миллиондор пайда болуп баштады жашоосунда. Эмнеге? Анткени бул жактагы программаларды толук кандуу өзгөрттүк биз. И бул билим, биз ойлойбуз да, мен 1 жыл иштеп койсом эле же 1 ай иштеп койсом эле менин жашоом өзгөрүп кетет да, все, мен чалкалап жатам. Нет, биздин программа, биздин 7 тектен келген программа. Элестеткиле, семья деген бар да. Семья деген бул эмне? Үй бүлө. И үй бүлө деген бул семья деп атпайбы? Семья деген бул 7 жолу мен 7 тегимден турам. 7 тегимдин программасынан турат менин подсознанием, мээм. И мен ошолордун жашоосу менен жашай берем. Акчага десем, 7 тегим айтат, 7 тегимдин программасы айтат. Сага ошол акчанын эмне кереги бар? Ой, биз деген жашоодон жабырканбыз, кереги жок дешет да. Вот ошол билимди сиздер талдоо чебери курсунан аласыздар. И ушундай сонун билимге сиздер чындыгында 5 миллион берсеңиздер дагы, миллион берсеңиздер дагы чындыгында татыктуу болот. Да, миллион деген бул азаматсыздар. Миллион деп жазыңыздарбы, демек сиз өзүңүздүн жашооңузга миллионду келгенге уруксаат бере аласыз деген сөз. Да? Эми караңыздар, дал ушул курс, талдоо чебери курсу 1,5 ай, эмнеге 1,5 ай? Адаштырып жазып коюштур бул жака. Талдоо чебери курсу 2 ай болот, тренажер 1,5 ай болот. Так, давайте мен сиздерге талдоо чебери жөнүндө айтайын да. Баасы канча деп сурашыңыздар мүмкүн да. Ушундай баа жеткис курс, талдоо чебери курсу 2 ай болот. Рассрочкага 6 айга М+ жана тугис менен өзүңүздөр толук маалымат алсаңыздар болот. Бул боюнча кантип алам десеңиздер, рассрочкага бөлүп төлөсөңүздөр болот. Жана 15 апрелге чейин төлөйм десеңиздер, эгерде 150 000 сомду, анда 150 000 сом. Анан рассрочка десеңиздер 180 000 сомго аласыздар. Анан сиздер айтышыңыздар мүмкүн, менин акчам жок да, мен 150 000 сом кымбат да дешиңиздер мүмкүн. Мисалы, кайсы бир учурда мен үчүн дагы ошончо бизнесим болсо дагы мен үчүн 150 000 сом өзүмө билим сатып алыш үчүн аябай чоң акча болгон. И ошол учурда мага менеджер билим жөнүндө айтып аткан учурда мен айткамын да, булардын мээси ордунда элеби? 150 000 сом деген мен 150 000 сомго билим сатып алып жинди болдумбу? 150 000 сомду мен каяктан табам? Аны ойлонуп көрбөйбү өздөрү? Мен каяктан табам ал акчаны дегемин да. Бирок ушунчалык баалуу билим экенин билгенден кийин анан сатып алдым да. Бирок мен наоборот, ошол менин акчам жок дегениме карабастан, ой, Изаткан Жусупова, алыңыз, бул билим сиз 150 000 төлөгөнүңүз менен сиз бул билимден 1,5 дүйнөдөгү бир дагы миллиард татып алган результатты аласыз. Ушунчалык жашооңузду өзгөртөсүз. Эмне кааласаңыз бүт баарын разбор жасап үйрөнүп аласыз дагы, бардыгын аласыз дегенден ойлонуп атып анда дагы да. Мен сиздерди түшүнөм, эгерде сиздерге 150 000 кымбат болгон болсо, это нормально. Ал болгон эле менин өзгөргүсү келбегени. Деп туруп алдым. Мен ошол менеджерге ишенесиздерби? Азыркыга чейин ыраазымын. Себеби дегенде көрсө ал мага туура 150 000 сомдук билимди бериптир. Бирок көрсө анын аркасында менин жашоомдо, элестетиңиздер, миллиондук, миллиарддык
чексиз акчага баалай албаган дагы ошондой акчага дагы сатып ала албай турган результат бере турган методиканы мага сатыптыр да. Кечегиде баарыбыз көрдүк да. Кичинекей баланын ден соолугун оорусун токтотуп калыш үчүн 170 миллион акча төлөндү. Эгерде ошол баланын ата энеси да бул методиканы аябай үйрөнүп алып, тектин программасы менен иштеп, подсознаниядағы да иштесе, 170 миллион эмес, мейли миллион жумшасын, баласынын ден соолугун жакшыртса болмок. Бирок биз көп учурда мээбиз менен жашайбыз дагы, жок, мен акча менен жакшы кылам дейбиз. Бирок ага эч ким гарантия бербейт. Туура, бул жакта деле эч ким сизге гарантия бербейт. Сен 100% гарантия бересиң деп айта албайт. Гарантияны биз өзүбүзгө беребиз. Качан беребиз? Мен ушундай жашоомду өзгөртөм, мен ушундай результатты каалайм дегенде, ошол биздин результатыбыз болот. Ошол бизге гарантия. Ал сиздин каалооңуз өзгөртөм десеңиз, ошол сиздин каалооңуз сизге берет. Анткени мен да кайсы бир учурда ошентип каалап келгем. Жана ошондой эле сиздер үчүн сиздер үчүн бул гана эмес, биздин тренажер курсубуз дагы башталып атат. Тренажер курсубуздун 5 потогу талдоо чебери боюнча бир аз түшүнүк берип өттүм да. Ал эми тренажер курсу деген дагы бар. Ал жакта сиздер өзүңүз угуп трансформация кыласыз. И ал жакта талдоо чебериндегидей кичинекей разборлорду сиздер группанын ичинде 1,5 ай бою сопровождение менен кураторлордун жардамы менен өтөсүздөр. Мисалы, трансформация курсундагылар азыр кайсы окуя менен кантип иштейм деп атпайсыздарбы? Тренажерго келсеңиздер, сиздер ал жакта толук кандуу өзүңүздөргө разбор жасаганды, мини разбор, кичинекей разбор жасаганды үйрөнүп аласыздар. И мен ал жакта сиздерге жума сайын чыгып, сурооңуздарга дагы жооп берем. Толук жардам берип турам да. И тренажер курсу дагы 15 апрелде башталат. И айтмакчы, мен сиздерге эң сонун нерсени айтпай кетиптирмин да. Мен азыр айтып атам сиздерге да. Эл аралык Академия Мастер Разборовдун генералдык амбассадорумун. Бүгүнкү күндө биз 5 апрелде ретрит уюштуруп атабыз Дубайда. Ал жакта биздин окутуучубуз, наставнигибиз Инна Тиляшинова менен чогуу разбор диагностикаларды жасап, ал жактан эң сонун прокачкалар болот. Именно жогорку деңгээлдеги энергияларыбызды көтөрүп келебиз. Мындайча айтканда да, айымдар, мырзалар, эгерде сиздер Бишкекте, Дубайга жакын болсоңуздар, ал ретритке келсеңиздер болот. Дубайда болсоңуздар, же айланасында болсоңуздар, же барсаңыздар болот. 5 апрелде сатып алсаңыздар болот. Билеттин баасы офлайн $300. $300 бир күндүк ретритти сатып алып катышсаңыз болот. Ал эми Инна Тиляшинованыкы анын өзүнүн жогорку деңгээлиндеги өзүнчө ретрити дагы болот. 7, 8, 9 апрелде. Ага дагы катышсаңыздар болот. Ал боюнча дагы маалыматты өзүнүн баракчасынан алыңыздар. Ал эми биздин ретрит $300 турат офлайн. Анан жок, мен бара албайм, мен катыша албайм дей турган болсоңуздар, анда талдоо чебери курсуна келгендер үчүн дал ошол ретритке офлайн дагы, онлайн дагы билетти мен сиздерге белек кылам. Эгерде сиздер талдоо чеберине брон кылсаңыздар 5 апрелге чейин да, анда мен сиздерге жандуу дагы ретритти белек кылам. И барбасаңыздар онлайн ретритти дагы мен сиздерге белекке берем. Ошондуктан талдоо чеберине катышам деген айымдар уже эле брон таштап, и дал ошол ретритке онлайн жана офлайн катышсаңыздар болот. Белек аласыздар. Ушундай баалуу ретритти. А так онлайндын баасы 5000 сом турат. Ошондуктан талдоо чебери курсуна катталып үлгүрүңүздөр демекчимин да. Тренажер курсу боюнча айтканда, ал жакта 85 тренажер берилет. Сиздер ал жакта 85 тренажер менен өзүңүздөр менен иштеп 6 айга чейин доступка берилет. Так, вот, 6 ай доступ да, 1,5 ай сопровождение, 6 ай доступ тренажер курсуна. Эми сиздерде тандоо бар.
150.000 сомго дароо төлөсөңүздөр же 15 апрелге чейин төлөсөңүздөр талдоо чеберине келсеңиздер болот. Бул өзүңүздөр менен иштеш үчүн. Мен сиздерге 1 саат разбор кылам да. И, конечно, ал менен жашооңуздарды өзгөртө албайсыздар. Ал эми бул методиканы үйрөнүп алсаңыздар, өмүр бою жашооңуздарды өзүңүздөр өзгөртө бересиздер. Ал эми тренажер курсу 5 поток, ал жакта 1,5 ай сопровождение, 6 ай доступка берилет жана тренажер курсунда сиздер өзүңүздөр мини разбор жасаганды үйрөнүп аласыздар. Тренажер курсунун баасы канча дешиңиздер мүмкүн. Тренажер курсунун баасы болгону 17.000 сом. Бирок тренажер курсунун баасы чындап айтканда 100.000 сомдук курс. Бирок мен ушул менин сиздерге болгон жардамым, сиздерге болгон пайдам тийгизейин деген максатта сиздерге бул курсту 17.000 сом гана деп айтам. Туура 17.000 сом деле чоң акча, бирок өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзгөртөм десеңиздер, бул акча чындыгында эч нерсеге татыбайт да. Тренажер менен трансформация курсунун айырмасы, трансформацияда сиздер күнөөлүү сезимдер менен только негизги базаны алып атпайсыздарбы? Тренажердо сиздер конкретно акча десеңиздер өзүнчө тренажер берилет, мамиле десеңиздер өзүнчө тренажер бар, күндө энергиямды көтөрөм десеңиздер өзүнчө тренажер бар, ден соолук десеңиздер өзүнчө тренажер бар, предназначение десеңиздер ар бирине өзүнчө башка тренажерлор берилет. И ден соолук дегендер, мисалы, ден соолукка кирип алып иштешет, мамиле дегендер мамилеге кирип алып иштешет да. Өзүнчө ситуацияга конкретно берилген тренажерлор менен эле иштей бересиздер. Так, давайте анда сонун тренажерлордо сонун практикалар бар дейт да, чындыгында абдан сонун. Анан тренажерлордо сиздер өзүңүздөр менен иштей бересиздер, бирок ал жакта сиздерге только өзүңүздөр менен гана иштегенге берилет. Эч кимге разбор жасай албайсыз, эч кимге жардам бере албайсыз, только өзүңүзгө гана. Ал эми талдоо чеберинде сиздер өзүңүздөргө да разбор жасасаңыздар болот, башкаларга дагы, мисалы, балдарыңыздарга, клиенттериңиздерге, мисалы, психология менен иштеп келген болсоңуздар, талдоо чебери курсун келип окуп алып, ал жактан башкаларга дагы разбор акчага жасап берсеңиздер болот. Себеби дегенде акча бергенден анан адам результат алат. Акча бербеген адам сиздин жасаган результатыңызды баалабайт. Да? Давайте келиңиздер анда. Дал ушул курстарга катталуу боюнча толук маалымат алуу үчүн директке да жазыңыздар, ал жактан толук маалыматты аласыздар. Номериңиздерди азыр комментарийге калтырсаңыздар болот, же директке калтырсаңыздар болот, сиздерге менеджерлер байланышат дагы толук маалыматтарды беришет. Келиңиздер анда, азыр сиздер менен биз тренажер жасайлы да. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар. Биз азыр сиздер менен ден соолук деген запросту көбүрөөк уктум да, ошон үчүн давайте мен азыр сиздерге ден соолук боюнча тренажер жасатайын. Разборду көрдүңүздөр, азыр дагы разбор жасайбыз. Баарыңыздар тең ниет кылып, түз отуруңуздар, бут колуңуздарды кайчылаштырбай, терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар. Ниет кылыңыздар. Эмне деген максатыңыздар болсо, дал ошол максатыңыздарга жетүүнү ниет кылыңыздар. Терең дем алып демибизди чыгарабыз.
Tereң dем alıp demingizdi çıkarıp. Aldığınızga maksatınızı koyup elestediniz. Aytыңыз, menin maksatım. Жана максатыңызды элестетиңиз. Азыр ниет кылыңыз. Мен чексиз мен максаттарыма керектүү энергияны чексиз энергияны алууга ниет кылам. Мен максаттарыма керектүү чексиз күч, чексиз рахат алууга ниет кылам. Айтыңыздар, мени кайталап, менин аркамдан кайталап айтыңыздар, Көзүңүздөрдү жумуңуздар, болушунча сезгенге, менин ар бир сөзүмдү көңүл буруп укканга аракет кылыңыздар. Биз азыр сиздер менен дал ошол биздин максаттарыбызга, ден соолук боюнча эмес, давайте бардык максаттарыбыздын үстүнөн иштейбиз, хорошо? Биз азыр өзүбүздүн максаттарыбызга жете турган энергияны алыш үчүн биз аң сезимибиздин тереңине, түпкүрүнө барышыбыз керек. Азыр өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Менде эмне болуп жатат? Мен өзүмдү кандай сезип жатам? Терең дем алып, токтоп, демиңиздерди чыгарыңыздар. Эми денеңиздерди сезиңиздер. Сиздердин денеңиздердин кайсы бөлүгүндө напряжение болуп жатканын байкаңыз. Балким бул напряжение, чыңалуу, ыңгайсыздык сиздин ичиңизде. Ал коркуу болушу мүмкүн. Балким сиздин денеңиздин кээ бирки жерлери муздап жатышы мүмкүн. Эгерде сиздер практиканы түшүнбөй, көңүл бура албай жаткан болсоңуздар, анда көбүрөөк дем алыңыздар. Себеби дегенде мээбиз бизге дем ала албаганда, демибиз жетпегенде бизге практикага киргенге уруксат бербей коет. Көбүрөөк дем алып, демиңиздерди чыгарып туруңуздар. Ошон үчүн мен сиздерге тез дем алыңыздар деп айтып турам. Балким сиздердин ички дүйнөңүздөрдө кандайдыр бир тынчсыздануу, ыңгайсыз болгон сезимдер бар. Сизге жакпаган сезимдер бар. Балким бул сиздин өзүңүздү басканыңыз. Ушунчалык денеңиз тырышып жатышы мүмкүн да, монтип напряженный болуп, басылып, тартып жатышыңыз мүмкүн бардык нерсени ичиңизге. Же кандайдыр бир тартынган сезимдер болушу мүмкүн. Башыңызда напряжение бар экен да. Терең дем алып, демиңиздерди чыгарып туруңуздар. Балким сиздин көздөрүңүз ооруп, бир нерсени көргүсү келбей, же кулактарыңыз ооруп, бир нерсени уккуңуз келбей жаткан болушу мүмкүн. Бул жака комментарийге жазбаңыздар. Көзүңүздөрдү жумуп гана азыр мен айткан сөздөрдү гана денеңиздерден сезиңиздер. Комментарийге эчтекени жазып кереги жок. Азыр полностью өзүңүздөргө, көңүлүңүздөрдүн баарын өзүңүздөргө коюңуздар. Терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар.
Болушuncha tereң dem alıp demingizler çıkarыңızlar. Kommentariy жазыштын кереги жок. Эми айттыңыз. Мейли. Болушuncha болду. Кайталаңыздар. Мейли. Болушuncha болду. Tereң dem alıp demingizlerdi çıkarыңыздар. Daha kaytalap aytыңыздар. Men бардык көйгөйлөрүм менен, жашоом менен күрөшө берип чарчадым. Tereң dem alıp demingizlerdi çıkarыңыздар. Aytыңыздар. Men баарына багындым. Men баарына багындым. Tereң dem alıp demingizlerdi çıkarыңızдар. Эми айтыңыз. Эми өзүңүздүн башыңызды сылаңыз, жакшы көрүү менен, сүйүүңүз менен чачтарыңызды сылаңыз, эркелетиңиз. Сылап жакшы көрүү менен, жакшы көрүү менен эркелетиңиз. Ушул учурда өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Жагымдуу болуп жаткан сезимдериңизге көңүл буруңуз. Өзүңүздүн беттериңизди сылаңыз. Ушунчалык жакшы көрүү менен. Манжаларыңызды кармаңыз, сылаңыз колуңузду. Жакшы көрүү менен сылаңыз. Ийиндериңизди сылаңыз, жакшы көрүү менен. Жылуу сезимдериңиз менен. Көкүрөгүңүздү сылаңыз. Өзүңүздүн ичтериңизди сылаңыз. Буттарыңызды сылаңыз жакшы көрүү менен, жылуулук берүү менен, Эми мындай деп айтыңыз. Мага өзүм менен болууга мүмкүн. Мага алсыз болууга мүмкүн. Мага багынууга мүмкүн. Мага коргоосуз болууга мүмкүн. Кайталап айтыңыздар, Мага дайыма эле ийгиликтүү боло бербегенге мүмкүн. Мага дайыма эле жеңе бербегенге мүмкүн. Терең дем алып демиңиздерди чыгарып туруңуздар. Өзүңүздөрдү, денеңиздерди толук бошотуңуздар, бош коюңуздар. Мейлі? Мага алсыз болууга мүмкүн. Менин күчүм жок болсо болот. Терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар. Эми көзүңүздөрдү ачыңыздар. Эми айтыңыздар. Чынымды айтсам, эч нерсеге карабастан, бул дүйнө укмуш кооз, сулуу. Көзүңүздү ачып, айланаңызга карап, суктануу менен, жакшы көрүү менен өзүңүздүн айланаңызга караңыз. Бул дүйнө ушунчалык керемет. Кайталап айтыңыздар, Чындыгында бул дүйнө өтө кооз дүйнө. Терең дем алып демиңиздер чыгарып туруңуздар. Эмнеге анткени бизде каршылыктар пайда болот мээде. Ошон үчүн эми кайталап айтыңыздар. Мен бул дүйнө менен күрөшкөнүмдү токтотом. Прям чечим кабыл алып айтыңыздар. Мен бул дүйнө менен күрөшкөнүмдү токтотом. Эми айтыңыздар. Мен азыр ручка, карандаш,
барак тетрадь алып, жок эле дегенде телефонумду алып өзүм үчүн 5 баалуу максатымды жазам. Мага дем күч берген максаттарымды жазам деп, ручка, барактарыңыздарды алыңыздар дагы. Максаттарыңыздарды жазасыздар. Кандай максаттарыңыздарды жазасыздар? Сиздер ал максаттарыңыздарды элестеткенде, сиздердин ички дүйнөңүздөрдү оорутпаган максаттарыңыздарды жазасыздар. Сизде рахаттануу, жыргал сезимдерди пайда кылган гана максаттарыңыздарды жазыңыздар. Кандай болбосун иши кылып бир жерге жаза калыңыздар. Мейлиби? Ручкабы, баракпы, тетрадьбы, неважно, телефонбу жаза бериңиздер. Менин бул максаттарым эч нерседен көз каранды болбош керек деп жазыңыздар. Менин жашоомдо менин акчам барбы, жокпу? Андан көз каранды эмес. Же башка нерсем барбы? Өзүңүздү абдан бай элестетип жазыңыз. Сиз бүгүн азыр эмне кылмаксыз эгерде ушунчалык бай болсоңуз, сизде чексиз байлык болсо эмне кылмаксыз? Дал ошондой деп элестетип туруп жазыңыз. Бүт ушул сиздер рахат алган, сиздерге жаккан, чыныгы жүрөгүңүз каалап жаткан 5 максат жазыңыздар. Мейлиби? Терең дем алып демибизди чыгарабыз дагы. Азыр мындай деп айтыңыздар. Мен өзүмдү кыйнай бербегенге өзүмө уруксат берем. Мен өзүмө башкалар жөнүндө ойлой бербегенге уруксат берем. Мен башка адамдардын жашоолоруна аралашпаганга, киришпегенге, алардын жашоолоруна суктанбаганга өзүмө уруксат берем. Да бирөөнүн ийгилигин көрүп алып, биз жаман боло беребиз да, менде жок деп. Кайталаңыздар, Башка адамдардын мага берген баасы, мен жөнүндө айткан ойлору мага тиешелүү деп ойлоно бергенимди токтотом. Мен башкалардан бир нерсе үмүт кылып күтө бергенимди токтотом. Кайталап айтыңыздар. Мен азыр жөн гана өзүмө кам көрөм. Мен азыр өзүмдү чексиз энергияга толтурам. Заматсыздар. Комментарийге жазыңыздар, скрин кылып алыңыздар. Бүгүнкү күндө мен үчүн маанилүү болгон, кайталап айтыңыздар, мен өзүм каалаган тапшырмаларымды, каалоолорумду, максаттарымды аткаруу үчүн керектүү энергиянын көлөмү менен өзүмдү толтурам. Анткени мен качан өзүм каалаган учурда менде энергия деңизи бар. Эгерде азыркы учурда сиздин жашооңузда абдан көп кыйынчылык, стресс учурлар болуп жатса, жөн гана мындай деп айтыңыз. Жашоонун бир гана сулуулугун, мен өзүм каалаган нерсени гана көрүш үчүн мен болгону ушундай түр көрсөтүп жатам. Деп кайталап айтыңыздар, Эгерде мен каалаган нерсе азыр менин жашоомдо жок болсо, анда менин жашоомдун чегинен тышкары бойдон, алардын баары менин жашоомдон тышкары калсын. Жашоомдон сырткары калсын да.
Эми көзүңүздү кайрадан жумуңуз. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Азыр өзүңүз каалаган жашооңуздун эң сонун картинасын көз алдыңызда элестетиңиз. Жана ал картинаны кармап туруңуз. Жана дал ошол сиз үчүн эң сонун жашооңуздун картинасын жашооңуздагы ар бир минутада, ар бир көз ирмемде, өзүңүздүн психикаңызда, сиздин нейрондук байланыштарыңызда жаңы программалар жаралып жатканын сезиңиз. Сиздин жашооңузга сиз каалагандай жашоонун келишине өзүңүзгө мүмкүнчүлүк, уруксат бериңиз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Сиздин каалооңуздун сизге келишине ишениңиз. Анткени сиздин жашооңузга сиз ишенген нерселер гана берилет. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Эми өзүңүзгө айтыңыз. Мен кайрадан жеңишке даярмын. Анда эмесе азыр өзүмдүн эң сонун, жагымдуу нерселеримди жасайм. Мен дайыма өзүмдүн каалоолорума көңүл бурам. Анткени мен өзүмө ишенем, деп айтыңыздар. Терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар дагы, көзүңүздөрдү ачыңыздар. Сиздер менен азыр мен дал ошол 85 тренажер бериле турган тренажер курсунан алынган энергия деңизи деген тренажерди жасаттым. Анда эмесе комментарий менен бөлүшүңүздөр. Дайыма бир нерсени алганда комментарий, ыраазычылык алганыңыздар бул сиздер үчүн баланс. Мындайча айтканда, сиздер алдыңыздар сезимдерди да, и ошол нерселер сиздерде калып, ошол нерсе трансформация болуш үчүн сиздер ал нерсе үчүн эмне кылышыңыздар керек? Дүйнөгө дагы беришиңиздер керек. Мисалы, биз магазинге барып продукт сатып алдыкпы? Продукттан алдык, акчасын төлөп туруп алып келдик, спокойно отуруп жедик да. Жана бекер оокат аш болбойт дейт го. Сиздер азыр бекер алып атасыздар да. Ал үчүн төлөм кылыш үчүн да, бул сөзсүз түрдө эле акча эмес, төлөм деген бул жакшы сөз да, ыраазычылык, жакшы комментарий, улыбка, жакшы сүйлөгөнүңүздөр, бирөөгө жагымдуу күлсөңүздөр, бирөөнүн күлгөнүн карап жүрөгүңүз жылыйт да. Ошон үчүн сиздердеги калган сезимдер трансформация болуп, алар сиздерге результат алып келиш үчүн дайыма кайтарым байланыш, энергия. Бул обмен энергия. Сиздин ыраазымын, сонун деген сөзүңүзгө биз мындайча айтканда, сиз дүйнөгө бересиз, мага эмес, дүйнөгө бересиз. Мен сиздин ыраазычылыгыңызды окуп, сонун, адамдарга жаккан турбайбы? Адамдарга ушунчалык таасирин берген турбайбы деп, мындайча айтканда, мен сиздердин акчаңыздарды, менден алган продуктуну сиздер менден сатып алгандай болуп, баланс болот. Кайсы жерде баланс болсо, теңдик болсо да, неме деп айтат го,
тең бөлгөндү теңирим сүйүптүр деп да. Бардык жерде ошондон гармония болот да, баланс бардык жакта болуш керек. Ошон үчүн дайыма ыраазычылык, дайыма жакшы сөздөрүңүздөрдү эч качан аябаңыздар. Эгерде сиздер жагымсыз сөздөрдү жазсаңыздар, кайра эле баланс да, бирөөгө жагымсыз сөздөрдү же жаман сөздөрдү айтсаңыздар, ошол сөз кайра эле өзүңүзгө келе берет. Эгерде сиздер жакшы сөз айтсаңыздар, ал дагы өзүңүздөргө кайтып келет. Кайтканда дагы билесиздер, эселеп келет, эселеп. 10 эсе бир ыраазычылык жазсаңыз, сиз 10 адамдан ыраазычылык аласыз. Күйөөңүз ыраазычылык айтат, балдарыңыз ыраазычылык айтат. Ошон үчүн дайыма дүйнөгө жакшы нерселерди бергенге аракет кылыңыздар. Сезимдериңиздер менен дагы бөлүшүңүздөр, Мага сиздердин ыраазычылыгыңыздар айтканда эмне болушу мүмкүн? Менин эгом көтөрүлүшү мүмкүн. Мен ушундай сонун тренажер жазылдым деп. Мен андан жакшы нерсе таппайм. Болгону эле энергия обмен болот. Тубайсыңбы? Быстро. Нет. Нет, быстро. Иди сейчас, кызым. Келиңиздер анда. Мен азыр эле сиздерге жанатан бери уже биз сиздер менен 2 саатка жакындап калды да. Отурганыбызга убакытты көпкө созбойлу. Алдыда мени дагы башка группада күтүп атышат. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Сиздер менен биз буюрса эртең дагы болобуз. Анан албетте мен сиздерге Дубайдан дагы өзүмдүн Дубайдагы эң күчтүү энергиям, эң күчтүү трансформация менен дагы бөлүшөм. Эртең болобуз сиздер менен. Анан албетте 6 апрелде дагы сиздер менен түз эфирде Instagram менен чыгып бөлүшөм. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Биз менен бир болуңуздар. Ал эми талдоо чебери, сексуалити, амбассадор курстары боюнча, тренажер курстары боюнча биздин менеджерлерге байланышып, албетте ниет кылып, өзүңүздөрдүн айтып атпаймынбы, гарантия бул биз айтып атабыз, менден результат болобу барсам. Результатка гарантияны сиздин каалооңуз, жан дүйнөңүздөн каалап келсеңиз, сиз сөзсүз түрдө результат аласыз. Эгерде мен көрөйүнчө мейличи деп келсеңиздер, анда ошентип эле кетип каласыздар да. Ошон үчүн жан дүйнөңүздөр менен каалап, ушунчалык жашоомду мен муну өзгөртөм, мен бул нерселерди каалайм деп келсеңиздер, точно ошондой результаттарды аласыздар. Ал эми брон боюнча бул жакта мен сиздерге реквизиттерди чыгарып койдум. Жалгыздарак бак болбойт дегендей, мен жалгыз эмесмин. Менде партнерым бар, Кундуз Таштанова. Биздин куратор кыздарыбыз бар, дайыма сиздерге сопровождение кылып, ар бир сурооңуздарга жооп берет да. Жана сиздер менен байланышып, келиңиз, кандай сурооңуздар бар деген биздин менеджер кыздарыбыз бар. Биздин командабыз абдан чоң, 100дөн ашуун адамдар турат. Мен командама дагы чексиз ыраазычылыгымды билдирем жана биз менен болгон сиздерге дагы чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Анда мен сиздерди эртең кечки саат 8:00 түз эфирден күтөм. Жакшы туруңуздар. Эң сонун трансформацияларды каалайм. Мен сиздерди талдоо чебери, тренажер, сексуалити, амбассадор насаатчылыгынан күтөм. Жакшы туруңуздар. Эртең кечки саат 8ге чейин.